Бүгін улуттук маданий очокторубуздун бири болгон тарых музейибизде салтанаттуу жагдайда чогулуп жаткандыгыбыздын негизги себеп жөнү 2021 жылы көз карандысыздыгыбыздын 30 жылдык мааракесин майрамдоо менен өткөндүгүн баса белгилеп, кайсы бир деңгээлде кортундулоо десек дагы болот. Өлкөбүз үстүбүздөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар орчундуу окуяларды баштан кечиргенине күбө болдуңуздар. Оболу жыл башында президенттик шайлоону жана башкаруу формасын аныктоо тууралуу конституциялык референдумду өткөрүп алдык. Андан соң удаа тагыраак айтканда 11 апрелде Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу боюнча бүткүл элдик референдум ийгиликтүү өтүп, кийинки саясий процесстерге жол салды. Атап айтканда, жаңы мыйзамдар кабыл алынып, министрлер кабинети куралды. Өлкөбүздүн тарыхында биринчи рет административдик кийлигишүүгө жол берилбей, жогорку кеңешке адилет жана таза шайлоо өткөрүлүп, саясий реформалардын дээрлик бир жылга созулган соңку этабын ийгиликтүү жыйынтыктап жатабыз. Урматтуу коноктор, тереңирээк баамдап көрсөк, биз 30 жылдан бери тынбай изденүүнүн үстүндө болуп, конституциялык реформаларды жүзөгө ашыруунун мүдөөсүн ураан тутуп, ушул максаттан тайбай жашап келдик. Мен ушул жерден бир ойду жарыя кылып айткым келип турат. Биздин изденүүлөрүбүздүн конституциялык, саясий экономикалык реформалардын башаты 1990 жылкы окуялардан башталат деп так кесе айтсам жаңылышпаймын. Дал ошол жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация деп аталган тарыхый маанидеги документ СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын жогорку совети тарабынан салтанаттуу жагдайда кабыл алынган. Анын биринчи беренесинде мынтип айтылат: Кыргыз Республикасы Кыргыз улуту өз тагдырын өзү чечүүсүнүн, республиканын бардык элдеринин коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алуусунун негизинде бекемделген жана өнүгүп жаткан, республиканын бардык улуттагы граждандарынын таламдарын билдирген жана коргогон суверендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскандай жазылган бул саптар кашкайта ырастап тургандай, элибиз коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алууга болгон укугун жана эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Демек, быйыл 11 апрелде өткөн референдум 1990 жылы башаталган жаңыланууга умтулган улуттук негиздөөлөрдүн, улуттук изденүүлөрдүн, конституциялык реформалардын кортундусу деп атасак болот. 30 жыл ичинде улуттук табиятка шайкеш келген өнүгүүнүн оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорду баштан кечирдик. Олку солку жагдайлар болду. Элдик толкундоолор орун алды. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Бирок элибиздин тажрыйбасы артты. Улуттук мамлекеттүүлүктү андан ары чыңдоонун жана ошол эле учурда демократияны андан ары өнүктүрүүнүн улуу мүдөлөрүн айкалыштыруу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Ошондой эле ошол учурда биз жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап кала алдык. Биз бул мүдөлөрдөн кыпындай да тайбайбыз. Кадырлуу коноктор, эзелки улутубуздун, байыркы ата журтубуздун даңктуу жана трагедиялуу окуяларга бай узак жолунун урматына тургузулган тарых музейинде туруп, президенттик ант берүү каадасы маалында тарых алдында айткан сөзүмдү дагы бир ирет кайталагым келет. Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга, жарандардын ишенимин, ынтымак биримдигин арттырууга,
активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин командам мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алып барышууда.